Ордолуу Оштун символу болгон Сулайман Тоо музейинде 18 май эл аралык музей күнүнө карата ачык эшиктер күнү өтүп жатат. Оштун жүрөгү болгон тоого жетекчилик тарабынан атайын конокторду Сулайман Тоого алып чыккан поезд жасалып, келген конокторго жагымдуу маанай тартуулап жатат. Түнкү саат 10-10дордон өтүп, биз бул жерден ошо кечки программабызды жыйынтыктайбыз. Ошол азыр биздин өзүбүздүн болжолубуз менен бир 4,5-5 сааттык программа даярдалган. Ал эми өнөр инсандарынан бизде Ыдрис Айтбаев деген Төкмакыныбыз, Аптап Нышанова деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, маданияттын эмгек сиңирген ишмер Аптап Нышанова жетектеген өнөр инсандары келип өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Санат би тобу келип өз өнөрлөрүн көргөзөт. Андан сырткары Сыргак Мырзакаримов деген биздин Кыргыздын мыкты Манас жигити келип, Манас айтып, элге бир өзүнүн руханий жан дүйнөсүн байытуучу Манастан эпосунан үзүндүлөрдү айтып, элибизге эрмек болот деген ниет тилегибиз болуп, алар бүгүнкү келүүчү конокторду айтып жатам. Ошондой эле Ош областтык филармониянын жетекчисинин орун басары ырчы оончу Мурат Сыргыбаевдин Сулайман Тоо деген биз ошо кемиңге айланып калган Карымшак Ташбаевдин сөзүнө жазылган ыры менен биз ушу түнкү музейибизди баштайбыз деген ниет тилегибиз болуп жатат. Ушу келгендер бүгүн музейде канча экспонаттарга, канча тарыхый эмелерге күбө болушат? Кыскача айтып кетесиз? Алло, мен кайда чыгам? Биздин Сулайман Тоо улуттук тарых археологиялык музей комплексинин жалпы казынасында 33 миңден ашык экспонаттар бар. Келген конокторубуз мына ошолордун бардыгы менен таанышат. Андан сырткары бул дүйнөдө сейрек кездешкен мына биздин кереметтүү өңкүр тообуз, Сулайман Тообуздун капталындагы өңкүр музейибиз. Бул жерге кирип, бул жер менен таанышат. Кыскасы өзүнүн көкүрөгүндө жакын нерседен ушул жерден бир жан дүйнөсүнө азык алып кетет. Андан сырткары биздин бул өңкүр музейибиздин 2-чи кабатында бизде Манас Ордо улуттук комплексинен келген баягы көчмө көргөзмө бар. Таласка бара албагандар, Манас Ордону көрө албагандар мына ушул жерден Манас Ордо тууралуу дагы маалыматтарды алып кетишет. Музейлердин эл аралык күнүнө карата Сулайман Тоодо концерттик программада элге бекер тартууланат. Жалпы 4 сааттан ашык коюлган концертке өнөр адамдары даярдык көрүүдө. Бул дата ЮНЕСКО уюмунун 1978-жылкы чечимине ылайык белгиленип келет. Музейлерге атайын камкордук көрүү зарылчылыгы туурасында маселе Советтер Союзунда көтөрүлүп, ал дүйнө коомчулугунун колдоосуна арзыган. Кыргызстанда да бул майрам 1979-жылдан бери салтанаттуу белгиленип, андан бери музейлерди көрктөндүрүү жана сапатын арттыруу багытында атайын иш-чаралар жасалып келет. Келдик бул музейди ушул окуучуларды музейдин тарыхый эстеликтерди ошондой эле байыркы замандан берки сакталып келе жаткан буюмдар тууралуу тааныштыруу максатында. Ошондой эле музейдин географиялык абалы жайгашкан ордо ошо окуучуларды терең тааныштырып, ошол максатында келдик. Окуучулар дагы жакшы таанышып, ошол тарыхы, ошондой эле географиялык абалы жөнүндө түшүнүк алып жатышат. Бизге аябай жагып. Кандай өзгөчөлүктөр бар экен мурункуга салыштырмалуу? Эмнени байкадыңыздар? Мурункуга салыштырмалуу кыйла жаңылыктар көп кирип калыптыр. Байыркы эстеликтерди, ошондой эле буюмдарды бир топ баштарга караганда жаңылыктар жакшы өзгөчөлүктөр бар. Сулайман Тоо улуттук тарыхый музей комплекси Кыргызстандын эң ири музейлердин бири. Музей 1949-жылы 15 майда түптөлүп, учурда 33 миңге жакын экспонат бар. Саламатсыздарбы? Биз Нокот районуна караштуу Кыргызтай айылынан келдик. Тажибек Ото мектебинен келдик. Биз бул жака өзүбүздүн тарыхыбызды жана ошондой эле бул жердин климатын баардыгын билгенге келдик. Биз музей мага абдан жакты. Бул жерде өзүнүн ата баба жашап өткөн жерлерин баарын көрүп, биз суктанып, ушундай кооз болуп, өзүбүздү жакшы алып келатабыз. Сизге чоң рахмат.
Эмнеси жакты? Музейде бул жердеги баягы ата бабабыздын кылган иштери, ушундай иди иштери, мындай кооздуктарым, китептери мага абдан жакты. Биз да мындан ары тарыхты окуп көптөгөн нерселерди билүүгө аракет кылып көрөбүз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Kyrgyzstan is very beautiful. I've seen a lot of the countryside, a lot of mountains, a lot of animal. I met a lot of nice people, and it's also very interesting to. Мен атайын Кыргызстанды көрүү үчүн Германиядан досум менен келдим. Бүгүн ойдо жок эле жерден Ош шаардын жүрөгү делген Сулайман тоону көрүү үчүн келгенбиз. Музейлерге кирсек баары бекер экен. Ошондуктан абдан бактылуу болуп жатабыз. Бул күндү өзүбүз күткөн эмеспиз. Кыргызстан бизге абдан жакты. Биз бул өлкөнүн түндүк аймагында бир жума жүрүп, эми түштүктү кыдырып жатабыз. Эли да сонун экен. Тоолордун арасында сонун эс алып жатабыз. Кыргыздар өзгөчө меймандос калк экен. Мен Германиядан чоң салам айтам. A little bit different than Germany, but I met so many nice people and I saw so many interesting things like the animals and the landscape and also the history, which is completely different than the history of Germany. I'm really lucky to be here. Thank you.